Саламатсыздарбы, урматтуу окуучу достор жана жалпы эле бүгүнкү сабактын катышуучулары. Сиздер менен мен Ош Туунун мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Орозбекова Ырыскүл Орозбековна болмокчумун. Бүгүн 11-класстар үчүн кыргыз адабияты боюнча сабак өтмөкчүбүз. Сабактын темасы Шайлообек Дүйшеевдин чыгармачылыгы жана анын кайдыгерлик ырындагы адеп ыймандык мекенчилдик мазмуну. Сабактын максаты. Балдар, бүгүнкү сабакта Шайлообек Дүйшеев тууралуу терең түшүнүк аласыңар. Кайдыгерлик ырынын мазмунун түшүнөсүңөр. Өз алдыңарча ой жүгүртүүгө, сүйлөө кебиңерди өстүрүүгө калыптанасыңар. Жана ошондой эле эмгекчилдикке, боорукерликке, жоопкерчиликке тарбияланасыңар. Жаңы темага көңүл бурабыз. Алгач автор тууралуу учкай кеп сала кетсек. Акын Шайлообек Дүйшеев Кыргызстандын Нарын областындагы Атбашы районунда 1950 жылы 23 февралда туулган. Ал 1967 жылы Арчакайыңды айылындагы Ойтерскен орто мектебин аяктаган. 1968-70 жылдары Советтик армиянын катарында Москванын алдындагы зенитчик ракеталык аскери бөлүгүндө кызмат өтөгөн. 1970-75 жылдары райондук Жеңиш жолу гезитинде корректор болуп иштеген. 1975-80 жылдары азыркы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика бөлүмүн окуп аяктаган. 80-83 жылдары Нарын облустук радио комитетинин редактору болуп иштеген. Ошол эле жылдары Нарын Правдасы гезитинде да кабарчы болуп иштеген. 83-90 жылдары Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясынын адабий бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Ошондой эле Алато, Жетиген, Кыргызстан маданияты, Чабылекей Доор, Асаба жана башка ушул сыяктуу гезиттеринде редактор болуп эмгектенген. Бүгүнкү күндө Азаттык үналгысынын Бишкектеги баяндамачысы болуп иштейт. Анын чыгармалары Аптап ырлар жыйнагы, анда сүйлөшкөнгө чейин сөз, кайдыгерлик, тайгүлүк, арабадагы ыр 2, эки дөөнүн күрөшү аттуу ырлары бар. Бул тууралуу дагы кеңири маалыматты төмөндө көрсөтүлгөн булак аркылуу дагы тааныша аласыздар. Анда убакытты көп созбой акындын кайдыгерлик ырына көңүл бурсак. Кайдыгерлик деген эме? Каракчыдай кайтарып үйүбүздү. Кайдыгерлик деген эме? Кашайтып көзүбүздү. Айттырбай сөзүбүздү. Бычаксыз канап бүттүк. Кайдыгерлик дегенден биз таптакыр тажап бүттүк. Кайдыгерлик дегендин капканынан чыкпай жүрүп, жаманын да, жакшысын да, гүлүн дагы, күлүн дагы бир жерге камап бүттүк. Жалгыздык башка түшсө, ашар кылып, атаны үй, баланы базар кылып, биз тиккен дараккана, сыйлаган кичүүлөрүн, улуусун урматтаган адат кана. Жашоодо ыйды көрдүк, сыйды көрдүк, жылдызсыз жылмаңдаган түндү көрдүк. Жыргалдан көз ачылбай, жыгылып жаткан жерде күндү көрдүк, тургузбадык. Жыгылып жаткан жерде айды көрдүк, тургузбадык. Кайдыгерлик, кайдыгерлик. Таш болуп катып калган таш боор мерес жанды көрдүк, унчукпадык. Кайдыгерлик, кайдыгерлик. Жерди ойлобой, итибиз үрүп турса, ишибиз жүрүп турат деп ойлодук. Элди ойлобой, эбин таап, ичип жеген адат болду.
Эс тарткан уланыңдын эшикке чыгар замат эс тарты арақ болду. Эстелиги жок деги тарых барбы? Тарыхы жок эстелик эстеликпи? Эстелиги тарыхы жок эл ушул деп айтабыз кайсыл элде? Кызыл ташкы эл эстелик Кыргыздын борборунда күйүп турат. Карачы, эстелигин Токтогулдун. Актаңдай акынга эмес, от жерге коюн жайып олтурган чабанга окшойт. Төбү менен казып келип, асфальтка оё салган карагайлар түнү менен шашып келип, кызматка кое калган адамга окшойт. Бозоргон бетондордун арасында ыйлап турам. Кыргыздар тарых музейине там бергиле деп. Кыргыздар тарыхыңарга кан бергиле деп. Айткылачы, эстелик тургузганга эмне жетпейт? Таш жетпейби? Болбосо баш жетпейби? Айткылачы. 2 метр бөз кеткен ал кулга канча таш кетет эле? Айткылачы. Балдар, бул ырдан биз азыр үзүндү гана окудук. Силер өзүңөр билсеңер, бул чыгармада айтылгандай эле, өзүңөр байкагандай адам баласынын кайдыгерлиги, кенедей нерсени өз алдынча чече албай, чечкинсиз элдин көрүнүшү сүрөттөлгөнүн көрө алабыз. Көп нерсеге кол шилтеп, кенебестикти акын алгачкылардан болуп, ушул теманы ыры менен жеткирип отурат. Бул ырды ар бирибиз окуу менен эле тим болбостон, улуттук сезимди козгоп, ар намысыбызды ойготуп, пастыктан бийиктикке, арамдыктан аруулукка, кайдыгерликтен жоопкерчиликке чакырган чыгарма экенине анык ынанабыз. Балдар, ырдын темасына, идея мазмунуна түшүндүңөр деген ойдомун. Бул чыгарма менен өзүбүздү жоопкерчиликке, жөндөмдүүлүккө, эрктүүлүккө, бийиктикке жана башка асыл сапаттарга тарбиялай алат экенбиз. Анда силерге бул ырдан үзүндү жаттап, көркөм айтып беришиңерди күтөм. Берилген суроо тапшырмаларды төмөнкү даректерге жибере аласыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактардан кезишкенче саламатта болгула.